Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Алмазбек Атамбаев билдирүү жасады. Аялын аты өлтүргөнү чабан аны кимден кызганган? Окуянын жаңы жагдайлары. Камакта отурган Сапар Исаков президентке эмне деп кайрылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бакиевтердин үй бүлөсүнө таандык улутташтырылган мүлктөн мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна 13 миллиард түшкөн деп бүгүн 21-июнда Жогорку кеңештин Республика Журт фракциясынын жыйынында аталган фонддун төрагасы Ринат Төлөбердиев билдирди. Ал билдиргендей, фондго берилген объектилерден 8 жыл ичинде 13 миллиард 2 миллион сом алынган. Дивидендтер 10 миллиард сомду түздү. Мамлекеттик мекемеден 2 миллиард 8 миллион сом. Имараттын ижара акысы 7 миллион сом. Менчиктештирүүдө 330 миллион сом түшкөн дейт ал. Фракция жыйынында мамлекеттик ишканаларды башкаруунун натыйжалуулугу тууралуу маселе каралды. 20-июнда саат 21:00 чамаларында Бишкектин Батыш автобекетине 7 жана 11 жаштагы жашы жетелек 2 өспүрүм кыздар келип, айдоочулардан ошто жашаган атасына жеткирип коюусун суранышкан. Бул тууралуу Акыйкатчы аппаратынан билдиришти. Маалыматка караганда, айдоочулар бул жөнүндө Акыйкатчы аппаратынын алдындагы 115-шыр байланыш кызматына кабарланышкан. Окуя болгон жерге Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева барып, айдоочулар менен кыздардын өздөрү менен жолуккан. Кыздар менен сүйлөшүүдө алардын апасы каза болуп калгандыктан Бишкекте эжеси менен жашаарын, атасы Ош облусунун Кара Суу районунун 30 Адыр айылында жашаары такталган. 11 жаштагы кызы ыйлап, кайра эжесине кайтарып бербөөнү суранган. Анын айтымында, эжеси аларды колуна эмне тийсе ошону менен чаап, балдар үйүнө өткөрөм деп дайыма коркутат. Ошол жерден ак түзүлүп, кыздар, жаштар жана балдар реабилитациялык борборунун кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ошол күнү кыздардын атасына телефон чалса, атасы телефонуна жооп берген эмес. Азыркы учурда Акыйкатчынын Ош шаарындагы жана облустагы өкүлү Кара Суу районунун 30 Адыр айылындагы кыздардын атасын издешүүдө. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айып алып, камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. 20-июнда Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карап канааттандырган жок. Адвокаттар Исаковдун 1 жылдай убакыттан бери абакта кармалышы мыйзамсыз деген негизде аны бошотуу тууралуу апелляциялык арыз жазышкан. Соттун жүрүшүндө Исаков президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кулашына алып келет деп айткан. Мурдагы премьерден кайрылуусунун текстин экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган СДПК партиясынын өкүлдөрү таратты. Исаков Жээнбеков Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда гранттык жардамдар Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жаткандыгын айткан. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү ЖЭП боюнча кытайлык компаниялардын алдында коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирген, 200-лүк катары баалаган. ЖЭПти модернизациялоо боюнча айыптар менен Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги көптөгөн долбоорлоруна, Кытайдын насаяларына жол жабылып жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле сотко кайрылып, адвокаттардын өзүн актоо тууралуу өтүнүчүн колдоого чакырган. Президенттик аппарат Исаковдун кайрылуусу тууралуу комментарий бере элек. Бишкек ЖЭБин модернизациялоодогу коррупция боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган жетекчилер күнөөлөнүп жатат. Айыпталуучулар өздөрүнө тагылган айыпты четке кагып келишет. Акыркы 1 жыл ичинде Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерине карата 10 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Республика Журт фракциясынын отурумунда аталган ишкананын жетекчиси Марс Наспеков билдирди. Анын айтымында, Кыргыз почтасы системаны автоматташтырып, акчаны банк аркылуу которуу ниетинде. Накчалай акчалар биздин кызматкерлер үчүн азгырык болууда. Азыр бүткүлө дүйнөлүк банктын долбоор боюнча системаны автоматташтыруу иштерин жасап жатабыз. Эгерде пенсия банк аркылуу которулуп турса, ага алуучулар башка эч ким кол сала албайт деп билдирди Марс Наспеков. Анын айтымына караганда, былтыр 10 кылмыш иши козголгон. Ал эми уурдалган акчалар 4 миллион сомду түзгөн.
Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2019 жылдын 20-июнунда айтылган айыптоолорго байланыштуу билдирүү жасады. Бул тууралуу СДПКнын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Экс-президенттин билдирүүсү толугу менен берилет. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш тарабынан менин дарегиме айтылган айыптоолор жеткен сандырыктык, алар укуктук негизи жок, ойдон чыгарылган имиштерге гана жана учурдагы президенттин саясий атандашты четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан. Сооронбай Жээнбеков менин оозумду жабуу үчүн ойдон чыгарылган айыптоолор боюнча мыйзамсыз соттоодон башка ыкма таппай турат. Бул максатта 1 жылдан ашуун эң эле ыплас ыкмалар, жеткен ыплас саясатчылар, ыплас ушактар пайдаланылып жатат. Бийлик тарабынан мени каралуу үчүн пайдаланып жаткан депутаттардын кебете кешпирин кыргыз эли көрдү, өз баасын берди. Алардын Жээнбековдордун үй бүлөсүнө жагалданып, коркоктугу менен шаба-жуба конституцияны бузгандары, башка мыйзамдарды тоготпогондору, документтерди жашырышканы, парламенттин трибунасынан туруп, уялбай туруп калп айтышканы, чындык менин тарабымда экендигин мындан дагы кашкайта далилдеп турат. Булар Атамбаевди кантип өзөртө согуп, өчүбүздү алсак деп турушат. Анткени апрель революциясынан кийин алардын көпчүлүгү жеңилдиктеринен, мыйзамсыз жем жеген акырларынан жана урдаган мүлкүнөн кол жуушкан. Тилекке каршы мен жанымдагы адамдардан абдан адашкан экенмин. Президент кезимде Жээнбековдор баш болгон кошоматчылар бүгүн ашынган душман менен сынчыга айланып чыга келишти. Мени коргоп жаткандардын көпчүлүгү болсо кезинде кызматы жок же ал тургай мен бийликте турган кезимде кордук көргөн адамдар. Мен Кудай алдында жана элимдин алдында акмын. Мыйзам жана абийирим алдында тазамын. Бул жылдардын ичинде аткарган иштеримдин баарын эл үчүн жасаганга аракет кылдым жана анын баары элге калат. Мен эч кандай жоопкерчиликтен корккон эмесмин жана Кыргыз Республикасынын президенти кызматындагы ар бир чечимим үчүн жооп берүүгө даярмын. Бирок мага Жээнбековдор тарабынан таңууланып жаткан күнөөкөрдүн ролуна, калп менен ушактарга эч качан макул болбойм. Койго окшоп мойнумду тосуп бербейм. Булар элди көпкө алдай албайт. Өзүлөрүнүн ыплас ушактарын дагы мага оодара албайт. Жээнбековдордун, алардын кошоматчыларынын бирин дагы эч автомат такап өкмөттү, парламентти, комитеттерди башкарууга, укук ченемдик актыларга кол койгонго мажбурлаганын адамдар көрүп, билип турат. Чындык жана мыйзам мен тарапта. Мага намыс өмүрдөн кымбат. Эске салсак, жогорку кеңеш 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, 105 депутаттан 100 макул деп добуш берген. UFC'нин жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко аталган уюм Кыргыз өлкөсүндө уюштурган турнирде беттешкиси келерин айтты. Кыргыз өлкөсүндө эрежесиз уруш спортунун көрмандары көп. Бизде эрежесиз урушка окшогон улуттук спорт кулатуу бар. Бул спорттун ар бир мелдештерине 400дөн 700гө чейин катышуучулар катышат. UFC'нин Бишкекте өз турнирин уюштурса абдан жакшы болмок. Анда бул менин кыялымдагы беттеш болот. Ошол күнү менин беттешимди көрүү үчүн бүтүндөй өлкө борбор калаага чогулмак. Келечекте ушундай мүмкүнчүлүк алабыз деп ишенем деп билдирди Шевченко. UFC расмий түрдө Шевченконун кийинки беттеши 10 августта Уругвайдын Монтевидео шаарында Лиз Кармуш менен болоорун жарыялады. Социалдык тармактарда ысык көлгө унаа менен кирип тартылган тамашалуу ролик тараган. Анда 2 бала унаасы менен сууга кирип кеткенин көрүүгө болот. Аталган ролик тарагандан кийин көпчүлүк интернет колдонуучуларынын сын көз караштагы билдирүүлөрүнө калышкан. Алар көлдө бар алтындын баркы жок. Жергиликтүүлөр кыргыз жергесинин керемети болгон көлгө ушундай мамиле кылса, башкалар эмне кылмак эле деген өңдүү билдирүүлөрдү калтырышкан. Ысык көл областык ички иштер бөлүмүнүн басма-сөз кызматы Сталбек Усубакунов окуя болгонун тастыктап, буларга топ балдар тамашалуу роликти жаратуу үчүн көлгө унаасы менен кирип кеткен. Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан айдоочунун аты жөнү такталып, ал Каракол шаарынын 1991-жылы туулган тургун экендиги аныкталган. Белгилүү болгондой, ал 19-июнь күнү саат 17 чамасында достору менен көлгө барып, ошол жерден видео съемка кылган деп билдирди ал. Унаанын айдоочусу бул кылыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, унаа айып короого токтотулду. Юридикалык баа берүү үчүн бардык материалдар Каракол шаардык милициясына өткөрүлүп берилген.
Экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, кызматкер улгайып калган аялды пенсияга чыгаруу үчүн пара талап кылган деп айыпталууда. Сотко чейинки өндүрүштө белгилүү болгондой, жетекчинин орун басары аялдан 22 000 сом алмакчы болгон. Бирок буга чейин дагы пенсияга чыккысы келген аял документтерди бүтүрүү үчүн деп 13 000 сом бергендигин айткан. 19-июнь күнү атка минерлер өз кабинетинде 10 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Видеодогу столдун үстүндө акчалар жатканын, жаналарда пара деген жазуулар бар экендиги текшерилип жаткандыгын көрүүгө болот. Шектелүүчү Жалал Абад областык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Атамекен партиясынын 2 юристи Канатбек Азиз менен Таалайгүл Токтокуновага койгон доо арызы боюнча иштин негизин кароо биринчи инстанцияга кайтып келди. Бул тууралуу Азаттыкка юрист Токтокунова билдирди. Анын айтымында иш боюнча биринчи өкүм чыгарган Октябрь райондук сотунда 21 июнда отурум өттү. Атамбаевдин адвокаты жогорку соттун чечимин колуна албагандыгын айтып, даярданууга убакыт сурагандан кийин сот жарыянды 25 июнга калтырды. Юрист түшүндүргөндөй, алар жогорку сотто утушкандыгы менен райондук сот доо арыздын өзү кайра карашы керек. Ал кароосуз калтырылышы керек. Же экс-президент башкы прокуратура аркылуу эмес, укугун өз алдынча жеке доогер катары коргошу зарыл. Башкы прокуратура 2017 жылы ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко арызданган. Соттун бардык инстанциялары доо арызды толук канааттандырып, юристтер 10 миллион сомдук айыпка жыгылган. Атамбаевка материалдык доону бериш үчүн 2 юристтин айлыгы түшчү банктагы эсеби жабылган. Жогорку соттун Конституциялык палатасы 2018 жылы 17 октябрда башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугу болмоюнча коргой албайт деген чечим кабыл алынган. Юристтер Конституциялык палатанын ушул бөлүмүнө таянып, ишти кайра кароо боюнча шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык соту февралда Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз жана Таалайгүл Токтокунова боюнча Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган. Май айында жогорку ушул эле чечимди күчүндө калтырып, ишти Октябрь райондук сотуна жиберген. Токтокунова менен Канатбек Азиз 2017 жылдын март айында Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, Дача суу айылына кулаган учактагы жүктөн президент Алмазбек Атамбаевка тиешеси бар деген маалымат тараткан. Атамбаев муну жалган жала катары сыпаттаган. Ал эми ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева юристтерди сотко берген. Нурлан Мотуев мындан ары ар сүйлөшкөн кыздарынын сүрөттөрү менен жарыяламай болду. Аларды элдин сынына коюп, сулуусун тандатып, анан жеңүүчүгө сюрприз даярдап койгон. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Бир кездеги махабатым. Бүгүнтөн баштап бир кездеги бурная сүйүүлөрүмдүн фотолорун чыгарып турам. Бааны болсо өзүңөр бересиңер да. Сулуулук жагынан жеңүүчүсүнө менден сюрприз. Кыздар таарынышпайт деп ойлойм. Мендей жигит менен сүйлөшкөндөрүнө сыймыктанышсын да. Бул кыз менден 27 жашы кичүү болчу деп билдирүү жазды. Акча алмаштыруучу жайгаээлик кылган аялдын уулу менен кошо өлтүрүлүшүнө байланышы болушу мүмкүн делген эркек адамдын сүрөтү социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатат. Айрым маалыматтарга караганда, эркек киши Южный кооперативиндеги дачалардын бирине орнотулган камерага түшүп калган. Анын боюнун узундугу 160-180 чамалуу, арык чырай киши болгон. Социалдык түйүндөрдө тарап жаткан сүрөттөн аталган эркек киши бет кап, кара көз айнек тагынып жана канга булганган көк түстөгү джинсы кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Учурда эне бала өлтүрүлгөн жер бекитилген. Ошондой эле укук коргоо органдары маркумдун акча алмаштыруучу жайындагы мөөр менен бекитишти. Киши колду болгон маркумдар бүгүн 21 июнда жерге берилет. Буга чейин Кара-Балта шаарында денеси табылган эне балага бычак менен кол салынганы маалымдалган. Чүй областык ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда, 19 июнь күнү бул жол менен саат 17:45 чамасында Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмчөсүнө 30 жаштагы жаран телефон чалып, Кара-Балта шаарына жакын жайгашкан дачалардын биринде бет кап кийген белгисиз адамдар анын жолдошуна жана кайненесине бычак менен кол салгандыгын билдирген. Окуя болгон жерге Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып, бул жол менен 50-55 жаштагы аял кишинин жана 25-30 жаштагы эркек кишинин денесин табышкан. Аларга сырттан кароо жүргүзгөндө киши колду болуп каза болушкандыгы аныкталган. Кийинчерээк каза болгон жарандар Кара-Балта шаарынын тургундары 53 жаштагы аял жана 31
жаштагы мырза экендиги аныктуу болгон. Аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 130-беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Кылмыштын бетин ачуу үчүн Чүй областык ички иштер бөлүмүнүн жана Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тажрыйбалуу кызматкерлеринен ыкчам топ түзүлүп, чейшелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө жана экспертизалар дайындалды. Турмуш басылмасы 19-июнда Карабалта шаарынын жогору жагында дачалар жайгашкан аймакта 2 адамдын денеси табылгандыгын жазган. Каза болгондор эне бала болушкан. Жай мезгилинде маркум аял багбанчылык иштерин жүргүзүү үчүн аталган үйүнө келип, жер жемиштерди өстүрчү. Белгилүү болгондой, аялдын артына алды жолу, ал эми уулунун көкүрөк тушуна 5 жолу бычак сайылган. Аталган аял Карабалта шаарында акча алмаштыруучу жайдын жетекчиси болгон. Бул ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн лицензия Улуттук банк тарабынан 2017-жылдын 27-октябрында берилген. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, жеке чакан компаниянын уюштургандарынын арасында дагы 2 жаран бар. 6-июнда Тоң районунун Сырт өрөөнүндө 29 жаштагы малчы өзүнүн жубайын атып өлтүргөн. Бул тууралуу 18-июнда Ысык-Көл областык ички иштер бөлүмүнөн билдиришкен эле. Маалыматка караганда, бул кылмыш жөнүндөгү маалымат милицияга 17-июнда саат 4 чамасында түшкөн. 16-июн күнү Тоң районунун Тогуз Булак айылынын 27 жаштагы тургуну Сырт өрөөнүнүн Кара Саз аймагында өзүнө мылтык менен ок атып каза болгондугу жөнүндө айтылган. Бул маалымат Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, окуянын жагдайларын аныктоо үчүн милициянын ыкчам тобу жиберилген. Окуя болгон жерде жүргүзүлгөн тергөө иштеринин натыйжасында Тогуз Булак айылынын 29 жаштагы тургуну өзүнүн жубайы менен элдин малын багуу үчүн аталган жайлоого убактылуу жашап жүрүшкөндүгү такталды. 16-июн күнү кызганыштан улам жубайлардын ортосунда чатак чыгып, күйөөсү жубайынын көкүрөгүнө ок аткан. Элин алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгон. Күйөөсү ок атылган сайсыз мылтыкты мыйзамсыз жана эч бир уруксат кагаздары жок сактап жүргөн. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 130-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Кылмышка далил зат катары ок атуучу курал алынган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Айылын аты өлтүргөн жигиттин ата-энеси 1980-жылы туулган Бекжан аттуу тургунду уулуна кошуп тоого жиберишкен. Себеби Каныбек элден дагы кошумча мал алгандыктан ата-энеси жалгыз жетишпейсиң деп аталган жигитти кошо кетиришкен. Ага айлык чыгарып беришкен экен. Ошентип шектүү аялы 3 жаштагы кызы жана Бекжан менен Тоң районунун Сырт өрөөнүнө мал багууга жөнөп кетишкен. 1 айдан кийин эле жанагы окуя болуп кетти. Каныбек аялын кызганып, чайды дагы жөн отуруп ичишчү эмес экен. Bir күнү кызганыштан улам шектүү Бекжанды сабаптыр. Ошондо ал башка чабандыгына качып кеткен экен. Ал чабаны Бекжанды келин казы болуу электе эле айылга алып кетиптир. Ошентип Бекжан кеткенден кийин, тактап айтканда 1-2 күндөн соң Каныбек аялын атып салган экен. Сырт жайлоосундагы башка малчылар Бекжандын сабалгандыгын угуп, Каныбектен кабар алып коелу деп барышкан. Барса Каныбек чыгып, мен музоо байлаганы сыртка чыксам, аялым өзүн-өзү атып алыптыр деп буркурап ыйлаптыр. Анан баягы чабандар үйүнө кирип, каза болгон келиндин бутун таңып, үстүн жабышыптыр. Кийин Каныбек аялын коркутам деп атып алгандыгын айткан экен. Бытырасы жок порох салынган ок менен аткан. Келиндин өпкөсү айрылып, кансырап жан берген экен. Кызынын көзүнчө атканбы же кызын чыгарып жиберип атканбы белгисиз. Келиндин денеси көк ала экендигин дагы көрүшкөн. Катуу сабалгандыгы билинген. Каныбекти жакын тааныган адамдардын айтымында буга чейин атам деп аялын коркуткан учурлар дагы болгон экен деп билдиришти айылдаштары. Аймактык кабарчыга айылдаштары каза болгон келиндин үй бүлөсү тууралуу айтып беришти. Аялын аты өлтүргөн жигит 1989-жылы туулган. Ата-энеси бар, 6 бир туугандын уулусу, 4 эркек жана 2 кыз. Акыркы 2 жылдан бери айылдагы бир кишинин чабаны болуп, малын бакчу. Ал эми аялы 1992-жылы Новопавловка айылында туулган. Биздин билишибизче 3 бир тууган, бир иниси жана бир сиңдиси бар. Атасы каза болгон деп укканбыз. Анын артында 3 жаштагы кызы калды. Баланын ичкенин деле көргөн эмеспиз, бирок аялын сабачу. Ур токмоктун айынан боюнан 2 жолу түшкөн. Ортодо ажырашып, кайра табышкан. Ага чейин бул бала башка аял алып, аны менен кайра ажырашып, бул аял менен элдешип жашап жатышкан. Акыркы учурда келин арыктап, абалы начар болчу. Ошондо аны тааныган аялдар кайненесине келиниңди кор кылбай үйүнө эле кетирбейсиңерби деп айтышкан экен. Келин бүгүн Тогуз Булак айылында жерге берилет дешти айылдаштары.